Борбордо сейил бактар курулууда. Бишкек шаарынын мэриясы ушул жылы шаар тургундарынын жана балдардын эс алуусу үчүн жаңы коомдук жайлардын курулушун аяктоону мерчемдеген. Парктарда балдар аянтчалары, унаа токтотуучу жай, аллея, спорттук аянтчалар, велосипед жана чуркоого арналган жолдор, скейт парк, кичи футбол үчүн аянтчалар курулары күтүлүүдө. Буга чейин каралбай келген жерлерге мэрия сейил бактарын куруу планын киргизген. Учурда курулуш иштери уланууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ушул жылы Бишкек шаардык мэриясы тарабынан жаңы сейил бактарды куруу планга киргизилген. Учурда курулуш иштери этап менен жүргүзүлүп, таштарды тазалоо иштери аткарылып, эми асфальт төшөөгө даярдыктар көрүлүүдө. Курулуш иштери ушул жылдын жай мезгилине чейин бүткөрүү пландалган. Сейил бактардын бири Чыңгыз Айтматов проспектисинде, тактап айтканда Ынтымак паркынын түндүк тарабында жайгашып, ден соолук деп аталмакчы. Анын курулушунда спорт багытына көбүрөөк көңүл бурулуп, спорттук аянтчалар, велосипед жана чуркоого арналган жолдор, скейт парк, кичи футбол үчүн аянтчалар курулары пландалган. Сейил бакта аллея, ачык амфитеатр, ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө арналган сахна куруу каралган. Ушул убакта асфальт төшөөгө даярдыктар көрүлүп, жашылдандыруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле тазаланып, кум төшөлүп, бордюрлар орнотулууда. Даярдык иштери 50% аткарылды. Бул паркта биздин долбоор менен эки балдардын аянтчасы каралган, воркаут площадка, 159 автопарковка орундар каралган. Ал эми балалык сейил багы Алы Токонбаев менен Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде Дайыр Асанов атындагы сейил багынын маңдайында курулууда. Суу түтүгү жана канализация коюлуп, 3700 метр электр кабелдери тартылууда. Буга 3 оргума куруу пландалып, анын экөөсү аяктоо алдында. Ал эми курулуштун экинчи этабы Диснейлендтин элементтери бар балдар үчүн жаңы аттракциондор орнотулат. Мындан тышкары бак-тарактардын түрлөрү отургузулмакчы. Андан башка бул жерге 200дөн ашык освещениелер каралат, 900ге жакын, 900дөн ашык бактар отургузулат жана территориясынын бардыгы жашылдандырылат. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы паркка анын айкели орнотулат. Бүгүнкү күндө эстеликтин пайдубалы түптөлгөн. Монумент өзү 80%га даяр. Учурда бордюрлар, тротуар салынып, эки коомдук даараткана үчүн кыш дубалдар тургузулган. Бишкек жарык ишканасынын адистери тарабынан 170 заманбап чырактар орнотулган. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы дагы өз кезегинде жашылдандыруу иштерин баштаган. Учурда жерди жумшартып, түздөп, таштандыларды жыйнаган соң көк майсанды себүү камылгасы көрүлүүдө. Парктын жалпы аянты 10 гектарды түзсө, анын 8 гектары жашыл аймак болмокчу. Яктардан көп жылдан бери көк майсандар оңдолгон эмес. Ошондуктан бул реконструкция катары толук жүргүзүлүп жатат көк майсанда. Жалпы иретинде 8 гектардын тегереги болот көк майсан. Ден соолук сейил багынын аянты 13 гектар. Ага 260 унаа токтотуучу жай салуу каралды. Жалпы курулушка 108 миллион сом бөлүнүп, ал 1-июнга чейин бүткөрүлөт. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы сейил багынын аянты 10 гектар. Анда 159 унаа токтотуучу жай курулмакчы. Курулушуна 35 миллион сом бөлүнүп, 9-майда ачылат. Балалык сейил багынын аянты 10 гектар. Ага 74 миллион 700 миң сом бөлүнүп, август аягында пайдаланууга берилет. Коомдук мейкиндикти жаңыртуу үстүндө Бишкек асфальт сервис, Бишкек Жашыл Чарба жана Бишкек жарык ишканалары иш алып барууда. Белгилей кетсек, эс алуу парктарынын жана бак-тарактардын көбөйүүсү шаарды булгануудан коргоп, ошондой эле шаардыктарга сергек жашоо жүргүзүүгө шарт түзмөкчү. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек шаары.